Кочкордо аскер комиссариатынын жаңы имараты ачылды. Бүгүн Нарын облусунда Кочкор райондук аскер комиссариатынын жаңы имараты ачылды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти. Маалыматта белгиленгендей, 2 кабаттуу имарат республикалык бюджеттин эсебинен эң кыска мөөнөттө курулду. Комиссариаттын толук кандуу иштеши үчүн бардык зарыл болгон кеңселер жана жайлары каралган. Салтанатка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, Коргоо министри Руслан Мукамбетов, коомдук жана саясий ишмерлер, жогорку кеңештин депутаттары, аскер кызматкерлери жана алардын үй бүлөлөрү, ардагерлер, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана райондун тургундары, жаштар катышышты. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө өлкө жетекчилиги тарабынан улуттук жана аскердик коопсуздукту чыңдоого, ошондой эле аскер кызматкерлеринин кызмат өтөөсүнө татыктуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын баса белгиледи. Салтанаттын соңунда аскер комиссарына ВАЗ-2121 Нива автоунаасынын ачкычы, компьютердик жабдуулардын комплектисин тапшырылып, жаңы имараттын ачылышын билдирген кызыл тасма кезилди. Иш-чаранын катышуучулары комиссариаттын инфраструктурасы менен таанышып, сүрөткө түшүштү. Ошондой эле аларга майрамдык концерт тартууланды. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Ташиев Кочкордогу УКМК кызматкерине ачууланып, анын телефонун ыргытып жиберди. Кочкор районуна жумушчу сапар менен барган УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев аталган комитеттин райондогу башчысынын айрым тапшырмаларды жакшы укпай калганын ачууланып, телефонун ыргытып жиберди. Ташиев райондук оорукананын бир нече имаратын түрттүрүп, ордуна жаңысын салуу, көрктөндүрүү боюнча тапшырма берген. Ал курулушту эртерээк баштоону талап кылып, УКМКнын райондогу башчысына кайрылган. Кызматкерин бир саамга таппай калган. Аны чакыртып, тиешелүү тапшырмаларды берип, тактап сураганда, ал кызматкер жакшы укпай калганын айткан. Мындай жооптон кийин УКМК төрагасы жини келип, анын телефонун ыргытып жибергенин видеодон көрүүгө болот. Менин жанымда турганда экинчи телефон чукулабагыла. Силердин жумушту мен жасаш керекпи? Курулуш иштери тезирээк башталышы керек. Жакшыраак подрядчы тапкыла. Анан ал келбей койду, кылбай койду, качып кетти десеңер, башың кетет деген Ташиев. Жаңы оорукана салууга каражат президент Садыр Жапаровдун стабилдештирүү фондунан берилери кошумчаланды. Район отделы ким баш? Да. Полковник Хамбаев. Bunu kontrol ediyorlar. Ben aytırım uğudasın sen, ne uktun? Больницанын жаңы салынышы боюнча, акчаны бөлүү боюнча маселени. Срок исполнения качан болду? Укпай калдым. Укпай калдым. Эмне кылып жүрөсүң ал жакта? Мен сага ойногону келдим бул жерге. Как нет? Телефонун чукулайсың менен. Беш телефонун. Бер телефонун. Кара, бер деп атат телефонун. Бул телефон ойноп калды. Экинчи телефон чукулабаган, мен жерде турган. Жүрөсүң бул. Я что, за вас, я что ли должен работать? Как нет? Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть понял. Понял? Немедленно должно начаться. Есть понял. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикти алып туруп, анан эртең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть понял. Лично будешь отвечать. Есть понял. Бардығын контролды аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин барын контролго аласың. Макулбу? Бейиште сулуу айымдар күтөт. Мыктыбек Арстанбектин видеосу талкуу жаратты. Мурдагы журналист, коомдук ишмер Мыктыбек Арстанбектин видеосу интернет желесинде талкууга жем таштады. Видеодо ал эркек кишилерге кайрылган. Өз сөзүндө ал динге кызмат кылган эркекти бейиште сулуу кыздар тосуп аларын айткан. Дорогой, сага аялыңдын сүйүүсүн башың уразынбы? Seni beyişte 700 hiç kim körбөгөн kızlar kütüp durат. Sүйбөсө да эптеп ушул жашоодо ошону бузукулукка бардыра койбой, ошол аялыңды ладно деп айтканын кылып коюп, эптеп жашап бейишке кирип алчы. Вот. Аллахыңдын сүйүүсүн алчы. Бүгүн эркектер аялынын сүйүүсүнө жетем деп өлдүк го. Же булар бир сүйүп койсо гана. Булар мына интернеттен көргөнүн сүйөт экен да. Biz жөн эле давай Аллахыбыздын сүйүүсүнө кайтайлык.
Al ayallarыбызды жөлле карап коелук, жөлле камкордук кылып коелук, жакшы эр болуп коелук. Сүйбе де койсун, сүйүүсүн ала кетсин ошол жака. А? Давай биз бейиштеги аялдарыбыздын сүйүүсүнө жетишелик. Кандай дейсиңер? Бейиштеги аялдардын дейт. Bir kirpigi жерге түшө турган болсо, анын сулуулугунан күн уялып кайра кирип кетет дейт. Сен ушундай аял күтүп атат, Ке, бул аялың сүйбөй эле койсун, балдарыңды карасын, кийимиңди жуусун, сени күтсүн, атасы деп эркелетип койсун, болду. Сен Аллах сүйсүн. 6 сентябрда президент Садыр Жапаров балыкчы шаарындагы капиталдык оңдоо түзөөдөн кийинки автобекетти кыдырып көрүп, анын жүрүшүндө коррупцияга каршы күрөштүн айрым жагдайлары жөнүндө билдирүү жасады. Мамлекет башчы жаңыланган объект менен таанышуу учурунда жергиликтүү калктын өкүлдөрү менен да учурашты. Аксакалдардын бири автобекеттин жаңыланганына ыраазычылык билдирип, ошонун эле жанындагы оңдолуп жаткан бала бакча орто жолдо калып калганы угузулду. Президент бакчаны оңдоого 90 миллион сомдой каражат жумшалганын айтып, иштин артында тургандар жарымын жеп койгону жөнүндө маалымат алганын, ал боюнча териштирүү жүргүзүлгөнүн бакча бүткөрлөрүн убада кылды. Аны улай эле Садыр Жапаров соңку жылдардагы коррупцияга каршы күрөштүн өйдө төмөнүн атап өттү. Бөлүнбөй жарылбай, тынчтык болуп турса эле жакшылыктар боло берет. Экономика көтөрүлөт, элдин жашоо турмушу оңолот. Баарын бир жылда кылып коюу кыйын экен. Соңку жетишкендиктердин баары акыркы 3 жылдагы жетишкендиктер. Жогорку жактагы коррупцияны жок кылдык. Ортодон ылдый карай жоголбой жатат. Мына ушул эле бала бакча ошого мисал. Мен өз көзүм менен көрүп тапшырма берейин деп атайын келдим. 90 миллион сомго оңдомок тургай жаңы бала бакча салып койсо болот эле. Ушундай болуп атат эми. Эмне кылалы? Криминал менен күрөшүү бизге жеңил болду. Bir жылда баарын тазалап койдук. Бирок 5 жылдан бери коррупцияны тазалай албай жатабыз, деди президент. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун шайлоо алдындагы убадаларынын катарында коррупцияны жоюу да бар болгон. Анын үзөңгүлөшү Камчыбек Ташиев атайын кызматты жетектеп, коррупцияга каршы катуу күрөш башталган. Алар ишке киришкен алгачкы жарым жылда коррупцияга каршы күрөштөн 6 миллиард сом өндүрүлгөнүн билдиришкен. Жүздөгөн мүлк мамлекетке кайтарылып, оңдогон киши кармалган. Президент Садыр Жапаров быйыл 31 майда Бишкекте Улуттук коопсуздук комитетинин борбордук аппаратынын жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, коррупцияга каршы күрөштүн алкагында өлкө казынасына 200 миллиард сомдон ашык акча, 1100дөн көп кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк мамлекеттин карамагына өткөнүн билдирген. Эл аралык TI уюмунун 2020-жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексине ылайык Кыргызстан жалпы 100 балдан 25 упай алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146-орунга жайгашкан. 2023-жылы 226 балл менен 141-орунга жазылган болчу. Упай канчалык көп болсо, жемкорлук деңгээли ошончалык төмөн. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Ташкентте өтүп жаткан футбол боюнча 2025 турниринин алкагында Өзбекстан курама командасы менен беттеш өткөрдү. Беттеш 4-0 эсеби менен Өзбекстандын жеңиши менен аяктады. Оюн Ташкент шаарынын Олимпийский стадионунда болду. Белгилей кетсек, Кыргызстандын курама командасы турнирдин А тайпасында Оман, Түркмөнстан, Өзбекстан командалары менен бирге орун алган. Ал эми Иран, Индия, Афганистан, Тажикстан жайгашкан В тайпасынын беттештери Тажикстандын Дүйшөмбө шаарында орун алды. Экинчи турдан кийин курама команда бир упай менен турнирдик жабдыбалда 3-орунда болчу. Калган командалар Оман 4 упай, биринчи орунда Өзбекстан 4 упай, экинчи орунда Түркмөнстан 1 упай, акыркы орунда жайгашкан. Ушул аркамда турган эжекебизге жардам керек экен. Колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022-ден бeri butun kakşa olup, kurt jegende ol çıkıp, jegende ol kakşa oluyor de. 2022-23 вообще olmaya kaldım da. Aksap bas, ondan keyin 2024 törögönden keyin töreylekleri basmaya kaldım da вообще. Narona, yerona kıskası falan dedi. Apresa yolunda jarıp beni kap geldim de. Ondan apresa oldum 2024 Ağustos'ta. Bu yıl 1 yıl oladı da. Neni kalaysan uşun? Hem şu alıp olamışsınız. Basıp geçişim gerekmiş. Onların geleceğini. Ondan yola düşünme böyle. Allah'ım şu şifa versin Ece'de.
Şifa берет Кудайым. Аял киши болбосун экен. Садыр Жапаров балыкчыдагы капиталдык оңдоп түзөөдөн кийинки автобекетти көрүп чыкты. Президент Садыр Жапаров балыкчы шаарындагы капиталдык оңдоп түзөөдөн кийинки автобекетке кыдырып көрдү. Автобекет 1970-жылдары курулган. Узак жылдар бою ал жеке менчикте болгон. 2025-жылдын апрель айында автовокзал балыкчы шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын балансына алынган. Кийинчерээк аны толук реконструкциялоо башталган. Бардык бөлмөлөр оңдолуп түзөлдү. Автобекетте жүргүнчүлөр үчүн мейманкана жана кызматкерлер үчүн жатакана иштейт. Айланасы көктөндүрүлгөн. Мамлекет башчысы заманбап күтүү залын, айдоочулар жана тейлөө кызматкерлери үчүн бөлмөлөрдө диспетчердик бөлүмдү көрүп чыкты. Бул жерде Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар менен баарлашып, алардын сунуш пикирлерин, анын ичинде бала бакча, мечит жана башка социалдык объектилерди куруу маселелери боюнча кайрылууларын укту. Андан ары балыкчы шаарынын мэри Батырбек Жантаев президентке шаарды көркөндүрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтып берди. Анын ичинде шаарга кире бериш арканы жаңылоо жана айланма жолдогу тыгындарды жоюу үчүн балык базарын көчүрүү бар. Бул максатта сатуучулар үчүн да, сатып алуучулар үчүн да ыңгайлуу шарттар түзүлгөн заманбап базар курулат. Ашар бирикмеси фондунун директору Кайра Кармалды. Бишкек шаардык Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын Ашар бирикмеси фондунун директору 25 жаштагы КА аттуу жаранды кайрадан кармады. Ал алдамчылыкка шектелүүдө. Маалыматка ылайык жабырлануучулардын бири милицияга арыз жазып, фонддун директору 3 миллион сомдук үй алып берем деп убада кылып, 183 миллион 200 сомун алганын, бирок бүгүнкү күнгө чейин убадасын аткарбай келгенин билдирген. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, учурда шектүүгө карата 11 кылмыш иши козголгон. Дагы 4 иш тергөөгө чейинки текшерүүдө турат. Жалпысынан бул кылмыш иштер боюнча жабырлануучуларга келтирилген чыгымдын көлөмү 4 миллион 681 миң 200 сомду түзгөнү белгиленди. Депутат күч органдарынын кызматкерлеринин пенсиясын көтөрүүнү суранууда. Жогорку кеңештин депутаты Сүйүнбек Өмүрзаков укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин пенсиясын көбөйтүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Өмүрзаковдун айтымында 1 октябрдан тартып жарандардын пенсиясы көтөрүлөрү күтүлөт. Бирок ички иштер министрлиги жана башка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин пенсиясы мурдагы деңгээлинде калган. Милициянын кызматкерлери айлыктарына кошумчаларды киргизип койгула, анан пенсияда көбөйтүп бергиле деп суранып жатышат. Ушул маселеге көңүл буруңуздар, деди Өмүрзаков. Беларустун Ласвидо полигонунда ЖККнун ыкчам аракетке келүүчү жамааттык күчтөрүнүн кызматташуу 2025 машыгуусу өтүп, ага Кыргызстандын ички жана атайын багыттагы аскерлери катышууда. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык машыгуулардын жыйынтыктоочу этабына куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысынын милдетин аткаруучу Коргоо министринин 1-орун басары Кумарбек Калматаев барган. Машыгууда кыргызстандык аскерлер Беларустагы кесиптештери менен сценарийде айтылгандай дрон аркылуу чалгындоо иштерин жүргүзүп, куралдуу топтордун базалык лагерин тосуп, душманды талкалашкан. Чабуул жасаган учактар жана артиллериялык жардамга келген. Аскер кызматкерлери керектүү ресурсту тез арада жеткирип, бузулган техникаларды чыгарып, медициналык тез жардам көрсөтүп, жарадарларды эвакуациялашкан. Жогорку кеңештин депутаты: Кыргызстан менен Россиянын улуу жеңишти унуткарууга акысы жок. Кыргызстан менен Россия элинин улуу атамекендик согуштагы жеңиштин унутуп коюуга акысы жок. Бул тууралуу депутат Россия Федерациясынын федералдык жыйыны менен Жогорку кеңештин ортосундагы кызматташтык боюнча парламенттер аралык комиссиянын төрайымы Гуля Кожокулова айтты. Ал Бишкекте өткөн жакынкы мамлекеттердеги россиялык мекендештердин аймактык 12-нче конференциясында сүйлөдү. Фашисттерди жеңүү биздин жалпы жеңишибиз. Биз аны эстеп, эскерип, анын баалуулугун муундан муунга өткөрүп беришибиз керек. Адамдар кылчактабай туруп өмүрүн беришкен. Аны унуткарып коюуга акыбыз жок. Улуу жеңиш биздин элдердин биримдигинин дагы бир белгиси, деген Кожокулова. Депутат жеңиш мурасын балдарга өткөндөн сабак жана келечегин пайдалуу деп атап, тарыхты каалагандай калчабай, ага аяр мамиле жасоо керектигин белгиледи. Кожокулованын айтымында КМШ өлкөлөрүнүн бириктирген факторлор постсоветтик мейкиндик менен орус тили. Ал жогорку кеңеште 90 депутат болсо, анын 57-си Кыргызстан менен Россиянын парламенттер аралык достук тобунун мүчөлөрү экенин билдирди.